кайра ойлонуп калдым, ырдабайдын эле койсом мага эмне ысык сууга жок болгондон кийин депчи. Буга чейин салык тууралуу, прокурор тууралуу толтурарда ага бир жакшы ой пикир калтырып койбогон адамдар наоборот желекте экинчи ырдагандан кийин жаман ой пикир калтырып атышты да. Кайра мактап ырдагансыздар. Акындардын өздөрүнүн арасында деле кээ бир учурда айтышка тема болуп жүрөт. Анан ары бирөөнө монтип деп түшүндүрүп бере албайсың ба? Монтип деп үйүнө барып 7 миллион адамга түшүндүрүп бериш үчүн өмүрү жетпейт болуш керек. Ошону мисал кылып атат. Орус менен Украина бири-бири менен атышпай, бири-бири менен айтышып, кыргыз менен казактан үлгү албайбы дейт. Айтыштар экөөнүн ортосун бириктирүүчү бул чоң жоопкерчилик. Башында каршы болгон себебим эмне кызыкчылыгы бар деген менен да, просто чыгым кетет деген менен. Анан кабыл алынып болору болду, боюшканды дегендей ынтымакка келели деп. Бул дагы бизге сабак болду чоң. Саламатсыздар урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү. Биз Кеп бар подкастынын 4-чү чыгарылышын намектеп баштоо алдында турабыз. Бүгүн бизде конок, өзгөчө конок, жаш акын Нурсултан Малдыбаев студияга кош келипсиз. Акын эл менен амандаша алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, кош келдик. Жалпы Ордол Оштун журтуна, Жети Дубан Кыргызга салам беребиз. Негизи тирүүчүлүктүн өзү салам менен башталат. Эл менен аман эсен, төрт көзүбүз түгөл делибиз со саламдашып амандашып турган өзү бир канимет. Элибиз аман, журтубуз тынч болсун, бар болуңуздар. Рахмат. Дагы бир жолу кош келиңиз дейли. Анан подкастыбыз азыр көп убакытка чейин уланышы мүмкүн. Ошон үчүн подкасттын эң башында эле элге так жообун айтыш үчүн бир суроо менен бергим келип турат. Жашыгыңыз дагы бир жакшы куракка келип калыптыр, үйлөнүүчү куракка. Сүйүүңүздү таптыңыз окшойт. Ой, ар бир адам сүйүүсүн табууга милдеттүү да. Сүйүү дегенде көбүнчө адамдарды байкасак, кыз менен жигиттин ортосунда сүйүү, эл менен мекендин ата-эненин ортосунда сүйүү. Буга чейин далай сүйүү болгон, ата-энеге болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү, албетте ошолордун бирөөсү өзүңдүн өмүрлүк жубайыңа, өмүрлүк адамыңа болгон сүйүү болот. Кудай буйрса жаман эмес. Балким тапкан чыгарбыз. Таптыңыз деп айтыш, мындай так айтуу мүмкүнбү? Конечно, мүмкүн. Жакшы. Той качан? Билбейм, андай нерселер Кудайдын буйругу менен болчу нерселер. Азыр алга ниет кылып, ооба, сөзсүз алдыга ниет көп ниеттер бар, жакшы тилектер бар. Баягы Сокурдун тилегени экөөбүз дегенде биздин тилегенибиз дагы эрте үй бүлөлүү болуп, бала чакалуу болуп, бул да биздин жакшы ниеттер, кыялдарыбыздын бири. Бирок азыр астыда 1-2 айдын аралыгында деген план жок. Тиги 1 жыл 2 жылга коюп алып, ага чейин эмне болорун да Кудай билет го. Ага чейин аман болсок, Кудай буйрса, башка нерселерди түзөп алсак, Кудай буйрса жакында сага айтып каларбыз. Буга чейинки эфирлериңизди дагы көрдүк. Ушул эфирден чекит койбойлу. Дал ошол Нурайым Акылбекова менен болгон мамилеңиздерди ушул эфирден токтотолу. Балким мындан кийин башка эфирге барсаңыз бул суроону бербей турган калатчы. Той белгилесеңиздер Нурайым Акылбекова менен болобу же болгону чыгармачылыктагы жакын мамиле болуп калабы? Муну менен элдер көп суроо берет, бир нерсе кылсаң чыгарып ийишет. Азыр адамдар бири-бирибизге болгон чыгармачылык экөөбүз тең жаш болгондон кийин бири-бирибизге тоскоолдук болуп калбаш үчүн, ошон үчүн өзүбүз да жеке эч нерсе ачыктап айткан жерибиз жок. Элдин имиштери да болот. Бирок бунун баары мен сыр болуусун каалайм. Балким убактысы келет, өзүнүн убактысы, мүнөтү, баардык нерсенин өзүнүн учуру болот. Ошол убакта айтып да жетишет чыгарбыз деп ойлойм. Эми азыр кандайдыр бирөөлөрдүн чыгармачылыгына тоскоолдук болбош үчүн же болбосо кедергисин тийгизбеш үчүн мындай нерселерди көп эфирде суроо берет, бирок көп эфирдин баарында баш тартып келем. Убага келгенде айтабыз, Кудай буйрса. Жакшы. Негизи эле өмүрлүк жарыңыз ошол чыгармачыл чөйрөдөн болушун каалайсызбы? Ал мындай жеке жашоого кандай таасирин тийгизип калышы мүмкүн деп ойлойсуз? Каалайм. Кудайдын буйругу, негизи жана да айтып атам башынан. Кудайдын буйругусуз кумурсканын буту сынбайт дейт. Кээ бирөө бизде ар кандай таксисти мындайым дебе, артистти тигиндейм дебе деген сөздөр бар го. Андай нерсеге кошулбайм мен. Адамдын өзүнүн жеке иманы болот, адамдын өзүнүн дарамети болот. Ошол нерсеге карайт. Жубайың сенин мугалим болсун, повар болсун, артист болсун, же болбосо тилчи котормочу болсун, өзүнүн дарамети жакшы болуп, иманы бекем болсо, экөөңөр тил табышып жашасаңар негизгиси ошол да. Биздики ырчы болсун, мейли башка тармактан болсун,
экөөбүз тил табышып бир максат коюп жашасак болду. Мен артист болсун, мугалим болсун деп деле билбейм, Кудайдын буйругу. Балким мага бирөө турмушка чыкса ал деле менин жолдошум мындай болбосун деп мага да талап коюшу мүмкүн. Азыр биз адамдар ушундайбыз да. Мисалы үчүн мен үйлөнгөн атсам кызым сулуу болсун, анан тың болсун, ата энеси мындай болсун, анан көзү кара болсун, кулагы мындай болсун, тигиндей деп майда чүйдөн талаптын баарын коебуз. Менчи деп өзүбүз койбойбуз да. Мисалы үчүн ошону койсок кичине кылдый түшөт болушубуз керек деп ойлойм. Тигиндей болсун деп тигил жака кыз тарап деле балким бала тигин машинасы болсун, тигиндей болсун. Менин ыйманым барбы деген суроону бербейт балким кээ бир кыздар. Биздин балдарда деле ошондой маселелер бар. Мен өзүм кандаймын деген суроону өзүнө берип, анан кыз кандай десе жакшы болот болуш керек. Өтө сонун. Жакшы сөздү баштап калдыңыз. Өзүңүзгө ушундай көз менен карап көрдүңүз беле? Сиз кандайсыз? Өзүңүздү балким сырттан өзүңүздөн сыпаттап кетесиз. Мисалы үчүн мага бир жакпай аткан адам болсо, чыгармачылык достордон болсо, бир жаман сапаты жакпай аткан сөз, мен ошол жаңы эле сөздү айтып аткан себеби да ушул. Өзүмө суроо берем да, мен кимге жагып атам, менин кандай кемчиликтерим бар. Анткени бир гана кемчиликсиз бул жараткан Аллах Таалага таандык мүнөз го. Анткени эки аяктуу басып жүргөн адамдын баары кемчиликтүү менен жаратылды. Мен бир ырым бар, кечиргиле, капа кылсам мен эгер, кепинделип кеткичекти денелер, кемчиликсиз боло албаймын, андай ишке Алла гана эгедер деп. Бир гана Кудай ошондой нерсеге эгедер го. Калганыбыздын баары кемчилик мененбиз. Ошондуктан бирөөнүн кемчилигин көрө билүү дагы, артыкчылыгын көрө билүү дагы бул өзүңдөн. Жакшы адамдар, азыр биздин коомдо ар кандай нерселер болуп атпайбы? Жакшы адамдар бир адамдын жакшы жагын көрө билет. Сиздин дагы жаман дагы жакшы да сапатыңыз болсо, ошол адамдын жакшы сапатын көргөнгө аракет кылат же жакшы көз менен карайт деген сыяктуу. Жаман нерсени көргүсү келген адам жаман нерсе таап чыгат. Менде дагы ар кандай сапат болгондон кийин бирөөнү эми бул турмуштун үйрөткөн сабакты эч ким үйрөтө албайт экен. Акырын барып буну сен мектептен же болбосо университеттен, ата энеден ала албаган тарбияны бул коомдон алат экенсиң. Эмнеге адамдардын жашы өскөн сайын жетик боло баштайт, акылы жетилип өсө баштайт. Ушундай нерселер экен. Кылам адамды такшалтып жашоо өзү үйрөтүп алат экен. Бул тагдырдын сабагы, турмуштун сабагы десек дагы болот экен да. Сонун. Жаштыгыңыз тууралуу дагы башынан баштайлы эми подкастыбыздын негизги максаты ушул, бир жаштык кезде эске салып өтүү. Сиздин жаштыгыңыз кандай өттү, кандай чөйрөдө өттү? Ошол боюнча акырын айтып берсеңиз. Жаштыгым, эми жашпыз го, жаштык дегенде азыр өзүбүз да бала чагыңыз дейли. Анча-мынча адамдар. Ой, бул улуу адам, улуу көрүнөт. Акындар эми Токтогул деген ким болгон деп ырдап, элге насаат айтып ырдайт. Санатырларын ырдайт, үстүнө чапан кийип, башка калпак кийип, анан улуу адамдар менен ээрчишип жүргөндөн кийин мүнөз дагы улуу сыяктуу тарбияланып калышы мүмкүн. Өзүнүн жаш курамындагы кээ бир биздин адамдар жазып калат, улуу көрүнөт, мындай көрүнөт, тигиндей көрүнөт деген адамдар дагы бар. Биз бала кезимде өзүм Нарын деген жерде чоңойдум. Нарын баарыңыздар билесиздер. Аскарлуу. Мен эми туулган жер дегенде башкача көз караш менен караган адаммын. Өзүм биринчи орунда коем. Дубай болсун, башка өлкө болсун, туулган жердин топурак алтын дейт го. Өзүм да кийин ойлой берем, эми кандай кийин эл артист болуп кетсең деле, эмгек сиңирген артист болуп кетсең деле, өзүңдүн туулган жериңе барып сөөгүң ошол жака коюлса, сен бакыттуу адам болушуң керек депчи. Анткени ошол жактын абасын жуттук, суусун ичтик, талаасын бойлодук. Ошол жакта тоосун этегинен гүлүн терип чоңойгон балдарбыз го. Бирок кичинекей кездеги сезим бул башкача адамда сакталып калат экен. Анткени ылам чоңойгон сайын сенин түйшүгүң көбөйө баштайт. Кичинекей кезде ойлойсуң го, бат эле чоңоюп кетсем, анан мынтип бир байкелериң үйлөнүп алса, аялга сонун экен, үйлөнсөм, анан мынтсем, тигинсем деп, сен жашың чоңойгон сайын көйгөйлөрүң дагы чоңое баштайт экен, маселелериң дагы көбөйө баштайт экен жашың менен катарчы. Эң таза сезим бул балалык кез экен да. Эч кандай нерсе ичиңде жаман ой жок. Баары таза аруу кезиң да, мындайча айтканда. Мен ушундой балалык кезим айылда өттү. Мен аябай сыймыктанып кубанган нерсенин шаарлыктар жаман деген нерсе эмес, бирок айылда чоң эненин, чоң атанын колундагы өскөн уулдар, булар башкача тарбия алып, башкача түшүнүк менен өсөт. Анткени азыр
биз батыш болсун, чыгыш болсун, Европа болсун, ар кандай нерселер биздин Кыргызга аралашып кетип баратат да. Негизи кыргыз деген түпкүлүбүздү сактап калып деген нерсеге мен ичимен өзүм элдер кандай ойлойт, мен кичине улутчулуураак адаммын. Эми азыр ар бир инсан улутчул го, өзүнүн тили үчүн, дини үчүн, баардык нерсеси үчүн күйүш керек. Мындай өзүм деле жеке отуруп толгоно берем да. Бирок кичинекей кезим ушундай айылда өткөндө сыймыктанам деп айтып атпаймынбы? Анткени айылда чырпыкты ат кылып алып миндик, кымыз ичтик, уй айдадык, жылкы айдадык. Азыр андай нерселерди билбейт. Азыр мен өкүнөм да. Мына телефон чыкты деп телефонго канчабыздын арабызды жакындатып Москва менен сүйлөшөсүң. Бул арабызды жакындатпай, тескерисинче алыстаткан сыяктуу да сезилет да. Мейли Москвадагы адамдар менен сүйлөшө беребиз, жакшы дагы жагы бар го. Бирок азыр 4-5 адам чай ичип отурсак, ал жактан төртөөнүн тең колунда телефон, тиги бирөө TikTok, бирөө Instagram, бирөө Facebook, бирөө YouTube'да бир сериал көрүп отурат. Бири-бирине болгон мамиле жок. Мен балалыгым сиз кандай өттү деп атпайсызбы? Аябай кызыктуу да. Мен сыймыктанам. Дагы 2007, 2008, 2009 жылы туулганда аларды көрбөй калмакмын дейм. Биздин айылда свет өчөт. Светтин өчкөнү баардык нерсенин артында кайры бар дейт го. Свет өчөт. Азыр биз заман жаман, заман мындай деген менен заман не жейм десең бар, ичем десең бар, курсак ток, кийим бүтүн өлкө тыныч, Кудайга шүгүр жакшы нерселер дагы бар. Кичинекей кезде свет өччү эле да. Карда калың жаачу биздин айылдаргачы. Свет өчсө бир жакшы нерсе, бизде эме болот эле, кол чырак. Не деп койчу эле? Чырак. Чырак. Анан аны газета менен тазалап, папам тигил жагынан тартып, мен бул жагынан тартып үйлөп, ал анткени күйүп капкара болуп калат да. Шишичи. Аны тазалап алып, анан даярлап коюп коесуң, ага майдан куюп коюп. Анан свет өчсө чыракты келип, апаң ортого койсо, анын чырактын түбүнө отуруп алып чай ичип кобурашып, бүгүн не болду? Анан бүгүн тиги байкенин кою жоголуп, анан аны таап келдик, тигини мындай кылдык, уюн айдап келип бердим. Ушундай жаңылыктарды айтып, бир чырактын түбүндө бир эле ал жарык берип отурат, ошонун түбүндө тамак ичип, кожурашып, анан отуруп алып жатып каласың да. Мен ошондой нерселерди көп көргөм. Анан эртең менен турсаң свет күйүп калган болот. Деп жана сепараторду тартып, анан бет колду да жубайсың да, туруп келип, анан астына жатып алып шыкалап карайсың го. Сүт келатат деп каймак метр этип сүт, анан нан да калып, ага тиги каймакты сыйпап жеп алып, азыр андай балдар барбы жокпу билбейм. Андай азыр мен айылдан да көрө албайм. Андай нерселер жок да. Ошол балалык карасаңыз, аябай бир башкача бир сонун учур менен өткөн ар бир мезгилдин. Азыр балким телефон соткалар жок болсо, ошондой кезге кайткым келет да, бирок кайтканга мүмкүнчүлүк жок. Эртең биз балалуу болсок, чакалуу болсок, ошолордон гана көрөбүз. Бирок ошолорду дагы айылда тарбиялагым келет да. Өзүм жеке эми көп чыгармачылыкка байланыштуу шаарда болгонубуз менен айылга көп каттап тургум келет. Нарын менен Бишкектин ортосу анча алыс эмес. Мындай азыр деле баягыдай ат минип алып, анан жылкынын этин сойдуруп алып, кымыз коюп алып, ушинтип жашагым келет. Тоого барып, атты бастырып. Мен кыргыз баласы үчүн мисалы үчүн айтыш көкпөр, ушундан артык нерсе жок болуш керек. Мен кыргызмын деп каны кызып турган адамдачы. Мен өзүм досторума дагы айтып берем. Мен кийин үйлөнүп, ушундай булай берсе үйлүү болсом, үйүмдү мисалы үчүн бир жерин бозий кылып жасап, айылдан эшиктин алдына бозий тигип алып, кымызды көп кылат эле. Мына жылкынын кымызы болсун, уйдун кымызы болсун, каймактардан коюп, анан бир нерсе мына духовка дегенге нан бышырбайт элем да. Колуман келсем, Кудай буйрса ушундай кыялдан мындай нукура кыргызча жашап, анткени мешке от жагып коюп, мындай эме табакка, казанга эмени нанды, камырды салып коюп, ошондон андагы нандын даамдуулугу, сары майдын жыты, баардык нерсе, самоордун жыты бир башкача нерсе. Кудай буйрса мен балалыгым ушундай нерселер менен аралашып өткөн. Кийин балдарыма дагы ушул нерселерди көргөзүп эметкенге аракет кылам да. Өтө сонун. Мен дагы экөөбүз бир куракта болгон үчүн мен дагы жаштыгым дал ушул сиз айткандай өткөн. Сиз айткандай ошентип чубуктар менен ат менен ойнопчу. Өзүңүздүн үй бүлөңүз боюнча айтып кетпесизби? Атаңыз кандай киши, апаңыз сизди кантип багып чоңойтушту эле? Ооба, кадимки ата-энелердей багып чоңойтушкан. Мен бир эмем үйдө жалгыз болгом. Өзүм жалгыз уулмун. Папамдар, атамдар айтып калчу, бир уштук эле балага. Анан кичинекей кезинде жакшы чоңойтушкан. Эрке болгонсуң деп айтышат. Бирок эркелик менен катар, тартиби менен катар чоңойткон эме. Кээ бир нерселерди
азыр ойлоп эметем да, ата энең урса, сабаса, бул тарбия да. Мээрим өтө эркелетип чоңойду, эрке чоңойту деп кичинекейсинде айткан мен, ал мээрим болот экен. Ошол мээрим кичинекей балага сиңип, анан кийин аны кайра ата энеге бөлүп берүүчү нерсеге айланат экен. Кичинекейсинде мээримин дагы төктү, таяк менен да тарбиялаган учуру болду. Жакшы чоңойтушту эми ал ата энеге бир гана өзү төрөп өстүргөн үчүн алкыш айтсак дагы азчык кылат го. Өзүнүн төрөп өстүргөн эле чоң милдет. Андан сырткары жакшы жейм дегенибизди жетирип, ичебиз дегенибизди ичирип, керемет тарбия берип, акыл насаат үлгүсү менен чоңойтушту. Жалгыз бала болсоңуз, мындай эрке болуп өстүңүз беле? Эрке эле болдум, ооба. Эрке деп элдим көп айтышат, бирок эркелик менен катар тарбияны да жакшы берген сыяктуу деп ойлойм мен эми. Мисалы үчүн ошол убакта апам талапты да катуу койгон учуру, бирок азыр туура коюптур дейм да. Мисалы үчүн байпак кийсем, ошонун таманын өзү жамап берчү да. Анан эми ал азыр ойлосоң, ал жокчулуктан же андай нерседен эмес, просто ошого бышсын, жыртык кийим кийсе болот деген сыяктуу. Мисалы үчүн бир кой жоготуйсем, кичинекей бир 6-7 классымда сарайдан барып, ошону таап келмейинче үйгө киргизбей койгон учурлар болгон. Анан 1,5 миң койдун арасынан 4-5 саат иштеп алып, анан араң таап келгем. Коркунуч жоголуп, ошонун баары, жок, эч нерсе болбойт балам, сен эми караң кирип кет, эртең десем ал бойда жоголмок. Ошо мен кой жоголгон эч нерсе эмес, бул жоопкерчилик жоголмок деп ойлойм да. Ошондой жакшы тарбия да берип чоңойткон. Эми жалгыз бала болсо жоопкерчилик да деп калдыңыз. Сизде кандай жоопкерчилик, кандай милдет бар деп ойлойсуз ата энеңиздин алдында? Ар бир баланын милдети бар, ата энени кийин багыш. Негизи ата эненин бала жакшы чыкса, балаң жакшы чыкса, жердин үстү жакшы, балаң жаман чыкса, жердин асты жакшы деген бизде макал барго. Ата эне бизден эч нерсе деле талап кылбайт. Өздөрүнүн пенсиясы менен, өздөрүнүн оокаты менен, жуушу менен деле күн кечирип кетет. Бирок аларга бир гана нерсе, сен балаң жакшы чыкты деген нерсе, бул жакшы нерсе болот экен. Мисалы сен балаң ичип кетти, андай мындай дегенге ата энеге канчалык оор келет болуш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн ар кандай турмуш, ар кандай жашоо бар, бирөө сын эмес, эч кандай. Ар бирибиздин башыбызда түйшүк болушу мүмкүн. Ата энени ыраазычылыгын алуу, ал сенин барып акча бергениңде же ал нерселерде эмес, өзүң жакшы бир адам болуп эң негизгиси сенин адам болууң, эл керегине жарап, элге кызмат кылганың, бул ата энеңин жеткен бийиктиги экен да. Анткени ата эне кичинекей кезинде сени ошончолук канчалык түйшүк менен тарбиялайт, чоңойтот, канчалаган эми азыр кичинекей балалуу болгондорду көрүп атабыз го. Ой эле чоңоюп калбаппыз да бизчи. Көп түйшүк болуптур. Анан эртең өзүбүздүн балдарыбыздан көрөбүз дегендей. Ошол нерселердин баарын өзүбүз кайра көз менен көргөндөн кийин, сезгенден кийин, анан ата эненин кандай түйшүк болгонун, түйшүктү тартып бизди чоңойтуп березеге жеткизгенин билгенден кийин мойнубузда милдет деп алардын ар бир агарган чачы үчүн биз карыздарыбызда, бели ооруса, буту ооруса, ошонун баарын актаганга аракет кылабыз. Мен негизгиси жалгыз бала болгондон кийин кичүү баласы болсо ата энесинин колунда калат деген сыяктуу. Азыр улуу баласы да, кичүү баласы да мен болгондон кийин мойнумда көп түйшүктөр бар. Мен ошо ата энем менен катар мени чоңойтуп өстүргөн чоң энем бар, 86 келип калды, Кудай буйрса. Ошолордун баарын мен ата энемден сырткары бир туугандарымдын дагы түйшүктөрүн өзүм мойнума ала берем. Мынтип жоопкерчилик сыяктуу сезипчи. Эми эл улуу болдуңуз да. Эл улуу болгондон кийин артыңыздан ата энеңиз сиз тууралуу жаман сөз укпаган болуш керек. Бирок ата энеңиздин мындай ыраазычылыгын алуу максатында эмнелерди кылып жетиштиңиз же алдыда кандай максаттарыңыз бар? Азыр максаттар көп. Меккеге барсакпы деп чогуу ойлоп атканбыз. Ушундай нерселер. Бирок сен ата энеңди жаманатты кылбай, жакшы нерсе кылып атсаң, бунун өзү дагы Мекке негизи бейишинин таманында деп атат го. Меккеге барып бейишти издейбиз, андай кылабыз, бирок ата эненин ыраазычылыгы биринчи орунда туруш керек. Жана айтып атпаймынбы, азыр алдыда пландар аябай көп. Мен Кудай буйрса өзүм жеке жатып алып жанагындай кыялданганды жакшы көрөм. Мисалы үчүн кээ бирлер ата энеден өзүнчө бөлүнүп жашаганды жакшы көрүшөт. Жашоомда мен ата энем менен чогуу жашаганды жакшы көрөм да. Очар болуп. Анткени биз деле өзүбүзгө үй бүлө болгон жокпуз го. Жалгыз бала болгондон кийин
ата эненин ыраазычылыгы ошондо эле экен. Мен азыр пландарым мисалы үчүн эми ал план десем деле болот. Меккеге барсак, Дубайга барсак эс алдырып келсек деген. Андан сырткары эми түбөлүктүү бир жакшы пландарыбыз бар. Атын жер каратпасак деген сыяктуучу. Анан өзүбүздүн ички дагы пландарыбыз бар. Дагы бир нерсе кылабыз деген сыяктуу. Аны айтпай туруу дагы ичимде ойлоп жүргөн, күтүлбөгөн белек кылсам деген жакшы нерселер бар. Өтө сонун. Анда чыгармачылыгыңызга келсек, сизде акындык өнөр дейсизби, качан башталды? Бир эфириңизден көрүп калдык биз. Мен 11 классымдан ушинтип ушул чөйрөгө аралаша баштадым депчи. Ага чейин эмне кылдыңыз эле мектеп кезиңизде? Коюп аткам деп. Ага чейин жүрдүм. Мектепте окудум. Мектепте көп комусту деле алган жокмун. Мен комуска кийин кызыктым. Ошо сиз интервью мурунку берген интервьюлардай. Анан 10 класста ушундайды бүтүп атканда анан айтышка аралашып, жаңыдан түшүнүк башталып, 11 класста баштап, аяктап атканда жаңыдан төгүп баштап, анан акындар колуна аралашып кеткем да. Ага чейин эми мындай учурлар көп акында эле болгон. Ага чейин билбей жүргөн, көрбөй жүргөн акындар. Аны кантип байкаса болот? Байкаган эми мен өзүм байкаганым, мисалы, айтыш көрүп атсаң, айтыш көрүп Токтогул Сатылгановдун ушундай 2014-жылы айтышы болгон. Ошол айтышты көрүп аябай кызыккам да. Мынтип көрүп отуруп кызыгып, эми ага чейин азыркыдай интернеттен каалаган нерсеңи таап көрө албайсың да, жокко. Анан телевизордон не берсе ошону көрүп алчубыз да. Анан айтыш болду, ошол айтышты көрүп аябай кызыктым, аябай таасирлендим. Анан ошондон кийин DVD чыкты го бизде. Анан айтыштын дисктерин алып келип көрүп отуруп, анан кызыгып, эми анын айтышты көрө калып мен акын болуп кете калам деген жокмун да. Балким үйөрмөн катары көрдүм. Анан өзүбүздүн балким канында болгондон кийин анан аралашып кеттим. Негизи кыргыздын баарын эле канындар болушу мүмкүнбү? Баардыгы эле ушул өнөрдө алда өрүштүп кете алса болобу? Ар бир өз чанында бар деп айта албайм. Эми кыргыздын канында тектүүлүк, нафтуулук бар эми. Бирок ар биринин канында болсо 7 миллион кыргыз баары эле акын болуп кетмек. Бул Кудайдын назары түшкөн адамдар болуш керек. Кудайдын жери бир назарын салган адамдар, атанын каны менен эненин сүтү менен келген өнөр. Биринчи ошондо комусту колуңузга канча жашыңызда алдыңыз? Мен биринчи домбура алдым. Домбура менен баштадым. Казактардын аспабын алдым, домбура. 10 класс беле ушундай болуш керек. Ошо мектептеги иш-чараларда домбураны алып сыраздап кеткен жокмунбу? Домбура алып айылдан үйдөн ырдап, андан жаш талант деген конкурска катышып, ошентип баштап кеттим. Жакшы. Чыгармачылыгыңыздын негизи баштаганыңызда устат катары кимди көрөсүз, кимден таалим алдыңыз? Устат катары көп адамдарды айтсак болот. Айылда жүргөндө өзүнүн комузун үйрөткөн бирсин Койчубек деген акебиз бар эле. Ошол киши мисалы үчүн бул жакты мындай чертесиң деп. Ал эми домбура черткен комуздан Төкмөлгөндөр жабаяна Атыф агабыз болду, Алы Туткучев агабыз болду, Жеңишбек Жумакадыр агайыбыз. Ошолордун баары устаттык кылып, үлгүсүн берип жол көргөзүштү. Эмне үчүн домбураны колуңузга алып баштап калдыңыз да? Домбурага кызыктым мен, казактардын. Комузду билчү элексиз ал кезде? Жок, билчү эмесмин. Комуз кийин үйрөндүм. Укушубузча тай журтуңуз казак. Чоң тайынем казак болгон. Чоң тайынем. Үйдө домбура болгонбу? Домбураны кантип колго алып калдыңыз дегенге көп жерден айтып бердим ушуну. Домбураны ошо күтүлбөгөн жерден 11 класска келип, анан сумдан алып калып, алда бүтүлбөгөн лотерея ойноп, андан акча утуп алып, ушун чогултуп атып, анан бир домбурага жетип калып, анан ошондон чертип кетип эметкем. Жакшы. Чоң тарых. Кийин окуу мектепти бүттүңүз, окуу жайга тапшырыш керек болгон шаарга келгениңиз боюнча, анан андагы эми студент болуш оңой эмес го. Айрыкча ошол биздин кездечи, ошол кезде деп коелу. Кандай өттү эле? Студенттик кез азыр деле студентпиз го, жакшы өткөн аябай. Мен кайсы жылы бүттүк биз? Окуучу мектеп кезде 2017-2018 бүттүк. 18 бүтүп окууга тапшыргандан кийин мен эметтим. Бир жыл тапшырган жокмун. 19 тапшырдыңыз. Бир жыл акындыкка келдим, тапшырган жокмун. Андан кийин ага чейин шаарга келгенсиз да бирок. Мен минтип
окубайм, мага кереги жок, мен акын болсом эле жетет, баардык нерсенин кереги жок. Жок, мен ушу акын деп ушинтикем да. Башында ушундай бир жалым менен киресиң да. Анан бир жыл жүрүп аралашып анан окууга тапшыртып, анан жатаканада жашадым. Аны да жатаканага мен атайын жашаттым да. Жатаканага жашагандын эмесин анткени министрдин кызынын махабаты деген кинолорду көрүп таасирленгенбиз да. Анан кызыктуу болуш керек деп аял туугандарыбыздын да үйү болду, балдар менен квартирага чыгып кеткенге дагы шарттар болду. Бирок жатаканага жашаганга кызыгып атайын жатаканага жашадык биз. Менин группалаштарым бар эле, мына Арген, Алтынбек деген досум бар Көлдө. Ошолор болуп баарыбыз жатаканага чыгып жакшы болду. Айткандай, очарба чаар, кечинде ойнойбуз, күлөбүз, жатаканадан тапшырма аткарабыз, кайта эртең менен маршрутка тосуп алып кетебиз. Эми ал ошондой доор болот го, аны сүрүш керек. Бирок ал доорубуз көп узаган жок. Бизде бир дедовщина деген нерсе башталды, ал ар бир адамдын башын өтөт. Анан ошол убактарда тойго кетип калчу, мынтип калып, балдар ошентип атып, баягы жанымда балдар досторум кете баштады. Четинен Арген досум кетти, Бакыт деген досум кетти, четинен эле баягы досторум. Анан мен бир комнатада 2 бала жашачубуз, Алтынбек деген досум, ал да кетти. Анан мен жалгыз калып калдым. Жалгыз калып өзүм жалгызсырай баштадым. Анткени ошондой нерселер. Анан аягында мен дагы кетким келе баштады. Анан ошентип мен дагы кетип калгам, бирок бир 5-6 ай жашагам ошол жакта. Ачка калып, студент күндөрдө ачка калып күндөр өткөн жок. Анткени акындык болуп, баягы элдүү түлкү ач көлбөйт деген бар го. Тойго барып, бирөөлөр тоюна чакырат, алсаңыз болот. Бирөөлөр тоюна чакырат, тойго барабыз, ошондой нерселер болуп, наоборот, эме жатаканада жашап жүргөндө той деп бир пакеттерди алып келип, эттерди алып келип жешүбүз. Анан акча деле болуп турду. Болгондо шатырап, уш болгон жок. Тойсон пакет алып келгенде күччү досторуңуз. Күччү болуш керек ого. Жакшы. Кайсыл университетке тапшырдыңыз? Кайсыл факультет? Бишкек мамлекеттик университетинде кыргыз филологиясы. Өзүңүздүн каалооңуз менен келип тапшырдыңызбы? Негизи мугалим болоюн деген ойлоруңуз боюнча дагы кичинекей кезинде да мугалим болом мен деп айылдан ойноп калсак эми чырпык мингенден сырткарыдагы оюндар бар го, бизде мугалим болбой деп мугалим болсом деген аябай жакшы көрчүмүн. Кичинекей кезинде мектепте окуп жүргөндө кызыл ручка, кара ручка менен кошо боор чогултуп берчүмүн. Доскага барып жазып, анткени мугалим болсом деген ушундай жакшы максат кыялдарым бар болчу. Буюрса эми алдыда акындык өнөрдөн сырткары, чыгармачылыктан сырткары дагы мугалим болуп иштейин деген максатыңыз барбы? Балким өзүңүздүн жериңизге, өзүңүздүн туулуп өскөн жериңизге барып. Эми өмүр кандай кылат билбейм азыр. Бирок мугалим болсом деген дагы эме бар. Биз акындык менен ашып кетсем дагы бир 5-10 жыл 10 жыл эметсе керек, айтыштарга чыгыпчы. Акындык деген баралыңа ченеп коола, башына Кудай айтпаса баш ийбейт айткан дубаңа дейт. Эң татаал өлөр деп билем мен. Ырчылыктан дагы, башка кесиптерден дагы бирөөнү өйдө бирөөнү кем койбойм, бирок татаал. Бир сапта айтып келатып, экинчи сапта айында, экинчи сапта айтып, үчүнчү сапта бул аяк астынан күтүлбөгөн жерден сөз таап чыгаруу, сөз куроо, бирок даяр ырдын өзүн сахнага алып чыгып аткаруунун өзү чоң жоопкерчилик, чоң нерсени талап кылат. Бирок сахнадан элдин астында төгүү деген өтө чоң. Ошого жараша ден соолук начарлайт, жүрөк начарлайт, татаал өнөр биз башыбыздан өткөн. Ошон үчүн бир 5-10 жыл айтышсагандан кийин балким өзүбүздүн кесибибиз менен кызмат кылып жүрө берет чыгарбыз. Жакшы. Эми тойлорго чыгып жүрсөңүз, эл алдына ошо жаш кезиңизде эле чыгып жүрсөңүз, айтыш учурунда төгүп жаткан учурда мана сөз таппай калып, уят болгон же ыңгайсыз болуп кеткен учурлар барбы? Ошондой күлкүлүүлөрдөн айтып берсеңиз. Сөз таппай калган учур деле болбойт, жаңылып айткан учурлар болот. Аны эл байкап күлүйгөн жагдайларчы? Эл ооба мен Кутман деген досум бар, экөөбүз айтып. Анан ал биринчи ырдап бүттү, микрофонго карап турмун, анан биздин арында болуп атат го, бир жана 30 жылдык палчандары келет. Анан мага ал кармады, митип карып да палчандар келген турбайбы деп ушинтип ырдап аткам да. Анан балжандар деп айттым, ушулай. Башкача айттым да, тилим келбей кетти. Барганда учур болот да. Анан тиги кулагым түбүнө туруп күлбөйт. Бизде акындардын өзүнүн тамашасы бар, элге өтпөгөн өзүбүздүн ичара кухнябыз бар го. Анан кулагым түбүнө отуруп күлүп атат. Мен тиягын улай албай күлүп атам да, депчи. Бир сабак айтам, мен үнүмдү чыгарып күлөм, тиги күлөт, эл дагы биз түшүнбөй күлүп атат. Ошо бир кечке ырдай албай күлүп турганбыз.
Андан кийин ошол Кутман экөөбүз эфирге бардык. Эфирге барган сайын анан азыр кийин 1-2 жыл болгонтугу чогуу эфирге барбай калдык. Чогуу эфирге барсак күлөбүз. Эсте алып. Жок, башка бир нерсе. Башка тема жөнүндө сөз болот. Кудай сактасын деп отурам да. Анан ошону менен Кыргыз радиосуна дагы эфирге бардык. Тиги эптебелер да эле бага берди да, күлгүсү келгенчи. Өрдө атып күлүп атам же токтойм. Түз эфир да ал жакчы. Анан ушундай учурлар көп болот. 5-чи каналга барсак да күлөбүз. Өткөндө бир эфирге барып, автордун жанында тиги ырдап баштап күлүп ырдай албай койду. Съемка болчу, токтоп сен чыга турчу, бирөөлөр эле тартуула деп. Мен чыгып кеттим. Ошо күлкү негизи өзүңүздөрдүн ич-ара кухняңыздардагы темаларды деле эсте алып көрөсүздөр да. Эми башка кээ бир акындар менен чыксам күлбөйм да, экөөбүз чыксак эле күлө беребиз. Эми бул дос бир тең туш жора жолдош болгондон кийин да көп нерселер эске түшө берет. Бири-бирибизди көрсөк күлкүбүз келип, мындай жай отурсак атпайбыз. Мен эфир башталып, алдыга камера коюлуп, жоопкерчилик башталганда эле күлөбүз. Түшүнбөй койчу. Жакшы. Ошондой жагдайлардан кантип чыгасыздар? Мисалы, адашып кеттиңиз же күлкү башталып кетти, токтото албай калдыңыз. Чыга албай каласың. Токтотуш керек болот. Токтотуп коесуң. Эптеп тияка жетейин десең күлүп атып жеп бирге жете албайсың. Кыйын аябай, анткени менин башыман да көп өттү. Күлүп. Буга чейинки айтыштарыңыздан эң мындай сиз үчүн оор болгону кайсыл деп ойлойсуз? Же болду эле ушундай оор таппай калып же мындай жеңилип бараткандай? Билбейм, кайсы айтыш эсиме түшпөй атат. Негизи айтыштын ар бири оор өтөт, бирок жеңил айтыш өткөнү көрө элекпин. Айтыштын ар бири оор. Айтыштын астында акындарды көрсөк, аябай уктабай калат, же түйшөлөт. Сигарет чеккени сигарет чегип, өзү ойлонуп үстүндө жүрөт да, бири-бирине сүйлөсөң укпай калган акындар бар, мындай суроо берсеңчи. Тиякты ойлонуп жүрө берген акындар бар. Бул айтыш жеңил болду деп жеңилдер айтыш көрө элекмин. Айтыштын ар бири аябай оор, жоопкерчиликтүү менен татаал өтөт. Сиз кантип даярданасыз чыгар алдында, сахнага чыгар алдында? Эми ар кандай каршылашууга жараша, мисалы үчүн кимдин айтышы болуп атат, ошого жараша өзүң изденесиң тамашаларды, бир нерселерди. Алдын ала, мисалы үчүн тигил акын менен айтышасың десе, аны карайсың, акыркы эмне жаңылыктар болду, эмне кылып атат Инстаграмда. Илгери башкача изденсек, азыр биз Инстаграмда карайбыз, TikTok'ун карайбыз, эмне кылып атат, кандай жаңылыктар киргизип атат. Аны ошолорго жараша атака кылабыз, жооп алабыз. Сиз үчүн анда акындар арасындагы эң топ 5 акынды айтып өтсөз, азыркы учурдагы? Бирөөнү артка, бирөөнү астыга деп мыкты акындар өтө көп. Ошо 5өөнүн арасында кимдер кирет айтып? Жок, ар бир акын мен үчүн жылдыз, ар бирөө чокуу, анткени эки сапты кошуп ырдоонун өзү дагы чоң татаал, бирок эки сөздүн башын кошо албайт го, экөөнү уйкаштырып ырдап. Ар бир акындын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, өзүнүн. Эми айтсак азалы туткучту айтса болот. Жеңишбек Жумакадырда, Элмирбек Иманалиев бар. Дагы кандай акындарыбыз бар. Баян Акматов бар. Бирөөнү Кубат Түкешев деп койсок болот. Көп. Сонун сахнага чыгар алдында негизи эле айтыштар башталар учурда сиздерде кандайдыр бир темалардан чектөө барбы? Өзүңүздөрдүн араңыздардабы же жогорку тараптанбы? Бул темада айтууга болбойт же айтпай кой деген. Биздин айтышта андай жок. Бүт нерсени айтууга мүмкүн. Ооба. Ар бир акын эми өзү жетилген, бышкан билет. Кайсы теманы айтса болот, кайсы теманы айтпаса болбойт. Эми бизде айтпа дегидей эле Кыргызстанда андай чоң нерсе жок, чоң темалар жок. Каалаганыбызды айтып атабыз. Жакшы. Айтышта азыр көбүнчө көрүмдүүлүк алгандар жалаң жандай тамашалоо айтыштар экен да. Негизи буга көз карашыңыз кандай? Эми акындык төкмөлүк ушул таризде кетип калбайбы? Жалаң эле элдин баары эле акындар деле жалаң тамашага өтүп кетишпейби? Жок, тамаша менен катар жакшы айтыштар деле кетип атат го дейм. Бирок азыр элдин сураганы ушу тамаша көбүрөөк болуп атат да. Илгерки акындардын деле тамашасы болгон, илгерки акындар да тамаша айтышкан. Ошо тамаша менен катар оор басылыктуу сөздөрдү арасына кошуп кетип атат. Муну байкаган адамдар байкайт болуш керек. Тамаша жара арасында тамаша эмес, арасында көй кошуп берип аткан акындар бар.
коомдун бир проблемасын чагылдырып берип аткан акылдар бар. Тамашанын артында дагы бир нерселер болушу мүмкүн. Азыр Кудайга шүгүр Кыргызстанда 50-60 чыккул акын бар. Ар бири азуусуна ат байлаган мыкты акындар. Анан тамаша менен чектелген. Баары эле бирөө тамаша менен айтышкан акындар болот. Ар бир акындын өзүнүн стили болот. Бирөө тамаша айтат, бирөө лирика, бирөө оор басырыктуу, бирөө токтобой төгөт, бирөө жай төгөт деген сыяктуу өзүнүн стилине жараша бөлүнүп кете берет. Жакшы, эми заман талабына жараша акындар дагы социалдык тармактарды өтө активдүү колдоно баштады да. Сиздер дагы ошол үчтүк болуп жакшы темаларды чыгарып атасыздар. Буга себеп эмне болду? Анан кандай пайда көрүп атасыздар? Балким жардам алып атасыздар. Жарнама албай алдык. Көбөйүп кетет экен анткени жарнама деген башында көрдүк эми адам ары соголуп бери соголуп. Эми азыр жарнама алсаң бирөө чоң бир нерселер болуп калса, баш тарта албай турган нерселер болсо кылабыз, айла жок. Анан жарнама болгондо бирөө менин кийимимди жарнамалап берет, анан бирөө идиш аягымды, анан бирөө союп сатам, эт жарнамалап бер дегендер көп болуп кетет экен. Башында күтүүсүз жерден үчөөбүз ырдап чыкканбыз. Анан азыр мына TikTok форматында кыскалыкта адам талап кылат да, айтыштын өзү бир 40-30 мүнөттө айтыш. Аны көргөнгө айтыштын көрөрмандары көрөт аны. Жалаң. Кээ бир айтышка кызыкпаган адамдар да көп го бизде. Жаш мээндин өкүнчүлүгү бар. Алар мисалы TikTok'ту барактап кете берет дагы, анан кызыктуу болсо көрүп калат, кыска болсочу. Болбосо өтүп кете берет. Ошондой нерсе менен кыска вариант кылып үчөөбүз ырдап чыкканбыз. Анан жакшы кабыл алынды. Азыр көптөн бери бир ырдай элекпиз. Эмнеге ошо мени тартып кеттик. Эмнеге токтоп калды? Токтоп калды деп айтпайлы, алда болобу? Ооба, сөзсүз болот. Токтогон жерде жок, эми башыбыз бирикпей калат. Той иш чара болуп калат. Бирөөбүз, мисалы мына бирөө биз үчөөбүз ырдайбыз, бирөө Бишкекте, мен Ошто, бирөө Дубайда жүрөт. Үчөөбүз үч башка жакта жүрүп калабыз. Анан башыбыз бириккенде бир идея чыкса ырдай элде ырдап калабыз. Ошол социалдык баракчаларыңыздагы ошол чыккандарыңыздардан эң көп көрүмдүүлүк алган ошол желекти алгач сындап сындаганыңыздар болду эле да. Кийин кайра мактап ырдаганыңыздар акындардын өздөрүнүн арасында деле кээ бир учурда айтышка тема болуп жүрөт. Ошонун айта кетишим керек. Жакшы суроо болду. Желекте өткөндө бир байке да TikTok'та жазсам, бир нерсе жазсам, анан аккаунтуна кирсем өзүнүн баракчасы экен. Көп адамдар толтурат жаман нерсе жазды да. Мен бир эметкеним, желекти биз ырдагандан кийин бизди мисалы үчүн жакшы буга чейин салык тууралуу, прокурор тууралуу толтурарда ага бир жакшы ой пикир калтырып койбогон адамдар желекти экинчи ырдагандан кийин жаман ой пикир калтырып атышты да. Жакшы көз караш менен карагандар жалаң жакшы көз караш менен карап атты. Буну түшүндүрүш үчүн башынан айтайын, башынан биз желекти эмнеге ырдадык? Мен да каршымын желектин алмашканына, мен жанымдагы досторум да каршы. Ошол учурда желекти алмашат деди. Желек алмашканда талкууга коюлду, талкууга. Элдин сынына коюлду, парламент кабыл алган жок дегенде биз эл каршы болду. Биз дагы элдин үнүн жеткирүүгө милдеттүү, сөзүбүздүн оюбузду айтып, желекти өзгөрткүчө башка чоңдорду өзгөрткүлө деген оюбузду айттык. Биз эми кыргыздар ичибизден кайнап атып, сыртыбыздан Өзбекстан канча мамлекеттер карап турду да бизди. Анан ошентти дагы кайра парламент кабыл алды, президент кол койду, жаңы желек илинди. Анан ал жака барып, жаңы желегибиз илинди, болду деген ал желекти мактаганда мен чыгып алып, Россиянын желегин же тиги Армениянын желегин мактап отурган жерибиз жок го. Мактаганга да жатпайт, жаңы желек илинди, жебегиле эми бири-бириң деген сыяктуу андан көрө жан дүйнөгө толтургула билим да. Аны аягына чейин укпаган адамдар да сөздүн мааниси кеткен ушул жактан да билсек болот да. Аны эмне маанилер деп атат деп, бирок терең ой жүгүрткөн адамдар билип атты. Биз коомдо ар кандай бирөө чагымчылдар болот экен, ушул нерселерден ким экени билинет экен. Кээ бирөө ой булар акча алып алып деп, Кудай мындай жакамда бармадым. Эми биз бул калсе да кечээ Катарда барганда ошол желекти жабын чыгып атат. Бул жакта мен желекти мактайын же президентти мактайын деген мага бир тыйын айырмасы жок андай нерселердин. Баягы бизге дагы элдин ынтымагы, биримдиги керек. Сыртта канчалаган мамлекеттер карап турат. Өзүбүз шайлаган президент, мына 80% ашык добуш менен өзүбүз колдогон депутаттар кабыл алып берип аткан желекти. Анан кабыл алынды. Эми ошол элдин алардын
логикасы боюнча чыгып алып биз мушташыбыз керек экен. Мен ошол байкелерге чалып айттым, бир байке түшүндүрдүм. Эми анда желекте ошону илинип аткан жерге келип чыгып илдирбей койсо болмок. Эми желек илингенден кийин ал жакта желекти президент мактаган желегибиз мурунку ишик жаман болчу деп ырдаган бир нерсе жок. Жаңы желек илинди, болору болду деген нерсени айттым. Кийин кайра ойлонуп калдым, ырдабайдын эле койсом мага эмне ысык суу жок болгондон кийин депчи. Элдин биримди ал жакта биягында эмне болуп аткан адамдар түшүнбөйт го, сен акча алып атасың, баленбай деп просто чет элде Казакстанда канча досторубуз карап турат, андай мындайлар болуп атат. Анан биз чыгып алып Москванын желеги же Кытайдын желеги эмес, Нурдун башында каршы болгон себебим эмне кызыкчылыгы бар деген менен да, просто чыгым кетет деген менен. Анан кабыл алынып болору болду, боесанды дегендей ынтымакка келели деп ырдадык. Бул дагы бизге сабак болду чоң. Кийинки кадамдарды туура таштаганга билип таштак. Азыр муну угуп алып деле ой бул калпыч деп деле элдер жаза бериши мүмкүн. Анткени комментарийге биз бөлүп калдык, астына бир ойду толук укпай же жатып алып дивандын үстүндө жатып алып жаза берген адамдар көп да. Анан бир түшүнгөндөр көбүнчө түшүнүп калышат экен. Анан ошол байке мени чалып, мен түшүндүрүп берсем, кечирип кой иним, жакшы туура түшүндүм, туура айтасың деп калды ошо. Демек Мен анан ары бирөөнө монтип деп түшүндүрүп бере албайсыңбы? Монтип деп үйүнө барып 7 миллион адамга түшүндүрүп бериш үчүн өмүрдө жетпейт болчу. Демек ошо экинчи видеоңордо өз эркиңер менен эле чыгып өзүңөр оодадыңар. Түшүнүктүү. Ошол социалдык тармактарга чыгып аткан темаларыңыз же сахна үстүндө айтып аткан темаларыңыздар өзүңүздөр мындай иреттейсиздерби? Кайсы бир темага артыкчылык берип же кайсы бир теманы муну айтпай кое турайын, азыр муну айтайын деген нерселер болобу? Биз эми азыр 23-24 жаштагы жаш балдарыбыз да. Жана айткандай, ылам барган сайын такшалат деп айттым го мен. Өзүбүздүн дагы элегибизден өткөзөбүз, ичара акылдашабыз. Буну ырдасак болот, болбойт деп сиз айткандай ырдачу нерселер болот, ырдабачу нерселер. Желекти ырдабай деле койсок болмок дедим. Башында дагы экинчи экөөнү тең ырдабай эле койсок болмок экен. Эми бул жакта сен өзүң элиңе күйгөн нерсе го. Биринчисинде деле, экинчисинде деле ошол маани, просто биринчисинде талкуу болуп атат, ушул кабыл алынбай эле койсо болмок деп. Экинчисинде эми ынтымак болсун дегенде просто элге да ошондой көрүнүп калды окшойт. Эки башкарда кандай болчу? Ырдын маанисин уксак, ошондой маанидардаганбыз. Эми уруш менен талаштан пайда жок. Желек илинди, башка өлкөлөр карап атат деген сыяктуу маанидечи. Анан эми өзүң түпкүлүгүң билгенден кийин ар жагын Кудайга маалым болсо болду. Өзүң ичине де өлкөң үчүн күйүп, өлкөң үчүн ырдап атсаң болду да. Негизи сиз кайсы темаларды көбүрөөк айткыңыз келет? Кайсыл саясий темаларды айтып атасыз. Мен Бишкекке барганда дагы ырдайбыз, Кудай өсө өткөндө айтышта да айттым. Тилди тиштеп отурган жокпуз. Жакшы жак менен жаман нерселер дагы көп. Бишкектин жолдору тамтыгы чыккан, 70% жолдор. Анткени Бишкек бул Кыргызстандын күзгүсү. Азыр өзүбүз машина айдагандан кийин уже бул аяктан качсаң, тияктан качсаң, анан ошол жака камера, гаилерди коюп түткөндө бияка келатып эле. Мисалы үчүн тескери бурулуп алсаң 15 000 сом штраф төлөйт экенсиң да. Бул калыстык деп ойлойм. Мейли төлөсүн, эл төлөсүн. Бирок эми ошого жараша айлык болсун. Анан ошого жараша бир жол болсун да. Жолубуздун ырайым болсо, эми Кудай өзү кечирсин, жолубуз аябай начар да. Бишкектин оштукта алып кетпептир. Бирок Бишкектики да ошондой эле да. Мисалы үчүн башка Алматыга, Ташкентке барсаң, эмне деген жолдордо жүрөсүң? Ошондой жолдорго камера орнотсун. Ага деле каршылык жок, мейли камерасын орнотсун. Жок дегенде ошол жолдорду жасап койсо да эмне жыртыгын көрсөң, сен алга түшкөн машина оңбойт. Аны элдин кызыры келет, ошондой нерселерди жасап коюп, анан калган нерселерин кылса деп кече айтышта дагы айттык. Эң биринчи мамлекет болуш үчүн эң биринчи жолдорду оңдогула деп. Булар килеген акчаларды жей беришет, кишени салып кетмейин колдоруна деп. Ошол ал деле жакшы жетпей жатат, анткени айтыш узун болгон үчүнчү. Анан ошол жолдордун баарына мен ошол ойлоп атам, баягы үчөөбүздүн вариантыбыз мен эле ырдап, ошол жыртык жолдордун астына барып мейли көчөрчүсү десе көчөрчүсү десин. Азыр элдин оосуна элек кое албайт экенсиң да. Тиги көчөрчүсү дейт, тиги арзымат дейт, бирөө токтогул дейт, бирөө жамандайт, бирөө жакшы айтат. Анын баарына сен деп жооп берип отура берсең, анан сен бир өмүрүң жетпейт. Сен өзүң жакшы көргөн адамдар менен иш кылып алдыга кете бериш керек. Ошол жолдордун астына барып алып, чөз комузду алып алып, бир жаңы башка оом менен ошол жолдордун арманын бир жеткире эле атабыз. Балким ошол көрбөшү мүмкүн да. Мисалы үчүн президент өзү деле биздин Чыңгыз Айтматов проспектиси менен аэропортко учуп кетип, айкы үйгө барса тиякты билбей калышы мүмкүн. Эми алардын убактысы жок болушу мүмкүн да. Тияк укмуш, анан жолдун баарын ушундай деп ойлошу мүмкүн. Ошон биз жеткирели деген аракет болуп атат. Жеткирип ошол жер оңдолуп, ошол жерден өткөн машинанын
бузулбай өтүп кетсе биз элге тийген пайдабыз болуш керек деп ойлойм. Заманбап жашоодо куралдардагы, инструменттерди дагы ушундай максаттарда пайдаланса болот дегениңиз бар, жакшы. Акындык өнөр сиз үчүн мындай жоопкерчилик катары өзүңүзгө кабыл аласызбы? Сөзсүз да. Жоопкерчилик болгон дипломатиялык мамиле эки элдин ортосунда, кыргыз менен казактын ортосунда айтыш өнөрү бар да. Өткөндө казактын бир акын кыргыз менен айтышып, сонун айтышып атат. Студенттер айтышып өттү. Bir iki gün burun oldu okşuydu. Orus menen Ukrainаны misal kılıp atat da. Bul Kırgız menen Kazak degende egiz elde azыр дипломатияга келе албай бири-бири менен атышып атат. Ошону мисал кылып атат. Орус менен Украина бири-бири менен атышпай, бири-бири менен айтышып, Кыргыз менен Казактан үлгү албайбы дейт. Айтышы, дипломатия, анткени айтышы эки кечеги Элмирбек Иманалиев менен Балгынбек Имаштын айтышы, Айнур Турсунбаева менен Жеңишбек Жумакадырдын айтышы деген сыяктуу айтыштар экөөнүн ортосун бириктирүүчү бул чоң жоопкерчилик. Сен чыгып башкача ырдап салсаң балким ортого от түшүшү мүмкүн. Ошондуктан сөз, сен сөздү айт электе, сөздүн падышасың, айткан соң сөздүн кулусуң дейт го. Анан бир туура эмес ырдап алсаң, кечеги желекте эле бизге чоң мисал болду. Туура эмес ырдап алдык деп ойлойм, бирок эл туура эмес кабыл алып алса, балким азыр бир нерсе айтсаң анан аны кесип алып чыгарып ийип, анан ушундай бир нерсе айтыштан да коркуп калат экенсиң. Сабак болду да. Эми бул чоң жоопкерчиликти талап кылган өнөр экенин баарыбыз көрүп атабыз. Дагы үйрөнөбүз, билебиз, дагы жакшы нерселерди жасайбыз деген аракеттебиз. Жакшы, ошол өнөр жолунда дагы бир 10 жыл болсом деп өзүңүз айтып калдыңыз да. Андан кийинки планыңыз кандай? Ого, жаңы эле айтып кеттим, балким мугалимдик менен кетебиз, балким жеке чарба, жеке чыгармасы. Эми чыгармачылыктан кетип калбайбыз, бирок айтыштын өзүндө бир 10 жыл айтышсак деген ой. Жакшы. Биздин подкасттын ичиндеги чакан рубрикалар деп коелу. Ар бир келген коноктун социалдык баракчасындагы сунушка чыккан 5 акыркы видеосун көрөбүз да. Мүмкүн болсо телефонуңузду өрүп турсаңыз, тиктогуңузду ачып. Сизге рекомендацияга кандай видеолор чыгат экен? Эки жолу обновление кылайын. 2. Биринчи видео бул казак телепрограммасы, адашпасам. Көрүп турасызбы бул программаны? Негизи Ооба. ушундай ызычуу илгери орустарда Малаховдун Көбүнчө Жезуха деген кино бар эле, ошолордун активчилиги боюнча. Лекцияларда көбүнесе маркасын өтөсүз. Таргалыктар казак тилинде. Казак, бир Казакстан. Аскар Акаевдин келген саясий тема деп алалы бир өчүп самот. Өйдө тартып койсоңуз. Бул өзү чыга берет. Мен да айтып атам, эмне чыга берет, мага десең. Көп чыга берет го. Азыр ушундай бир программа киргенби, ушулай да. Бул мындай карасаңыз көптөр лайк алып, мындай Лайк албай чыга берет. Ар бир адамга чыга берет. Менде дагы болуп калат. Бекборбиевден мындай бир эфиринде саясий тема экен. Демек, өзүңүз саясий темаларды дагы көтөрүп жүргөнүңүз үчүн балким сизге TikTok саясий багыттагы өнөмдөрдү берет болушу мүмкүн. Дагы казак контенттер дагы көп көрөт экенсиз. Бул эмне үчүн керек сизге? Билбейм, мен кызыгып көп көрөм, казактардын айтышын көрөм, казактардын передачасын. Мен кыргыздардыкын деле көрөм. Катар эле көрөм, бирок казактардыкы чыгып атат го көп. Балким алар TikTokто күчтүүрөөк кылып атат, жакшы иштеп атабы билбейм. Балким чыгып тургандарды көрүп турам. Балким. Жакшы. Дагы бир суроо болсун. Сахна үстүндө кээде кыз жигит айтыш болуп калат го. Ошол жагдайларда мисалы кээ бир тамашаларда эле айтылып кетет, андан чыккандан кийин сахна үстүндө айтылган сөздөр сахна үстүндө калабы же чыккандан кийин муну айтпай эле койсоң деген нерселер. Ар кандай болот, чыккандан кийин таарыныч балким туура эмес жолдошу жигитинен урушуп калган кездер болгон жок. Жок, андай болгон жок, бирок таарынычтар болуп калган учурлар болот. Сахнанын сыртында да таарынган учурлар болот. Жүрөгүнө сактап калгандар болот. Көбүнчөсү эми сахнанын
сырты деп кабыл алып анан кайра сахнадан кийинки жашоо экөө эки башка го. Көп азыр адамдар ошону чаташтырып атат да. Сахнага чыгып эми биз кыз жигит менен айтышсак, кыз менен сөзсүз тийишип айтышың керек, мынтип сүйгүү деп айтышың керек. Элдин айтыш көрөрмандарын талап кылганы дагы ошол да. Башка мисалы үчүн кино болсун, биздин адамдар азыр ушуну ажыраткан нерсеге экөө чыгып ырдаштып болду, сүйүп экөө үйлөнүп бала чакалуу болот. Бирөө клипке түштү, болду, ал бала чакалуу сөз үйлөнүш керек. Бирөө кино актер болду, экөө убактылуу болуш керек. Ошол нерсени ажырата билгенди. Эми адамдар билбейт деле да, тияка чыгып аткарса, ушундай экен деп ойлоп жүрө берген адамдар бар да. Бирок негизги биз көп чыгармачылык аралашып жүргөн адам катары сахнанын сырты такыр башка, сахнага чыккан башка, бирок сахнанын сыртындагы жашоо экөө эки башка. Жакшы. Салпка айланган программасынын дагы бир негизги суроолорунан бири, эгер ушул учурда бул дүйнөдө көз барбы же көзү жокпу, бир адам менен жолугууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал ким болмок? Көзү бар же жок, көз тирүү деле болот. Дүйнөдө тирүү деле болот. Ким менен? Эми азыр тирүүлөр менен жолуганга мүмкүнчүлүк жок деп айта албайсың. Балким Путин менен да жолугуп калышың мүмкүн го. Балким шартың бар, балким Байден менен жолуга аласың. Анткени жер бетинде менимче көзү өтүп кеткен адамдардан болуш керек. Өзүм чоң ата бир туугандарым десем мен көрбөй Бир адам да болсо. Биздин бир Кутман деген досубуздун экөөбүздүн досубуз бар эле, бир айтыштын сонун күйөрманы бар эле. Элдияр деген жигит мыкты былтыр каза болгон. Жолгусун аябай мыкты жигит эле, акыркы сүйлөшкөнүбүз калды. Ошол жигит менен сүйлөшсөм деп ойлой берчүмүн. Көп ойлой берем, эми акыр азыр деле ойлой берем, кээде өзүмчө кетип баратканда эмне болду экен кандай депчи сүйлөшүп калсам болмок билсем деп, анан ошол жигит менен сүйлөшмөкмүн. Балким бир мүмкүнчүлүк болсо ошол жигитти деле Көрө алса. ооба, ошондой болмок эми. Андай мүмкүнчүлүк жок, бирок ушундай. Аны кездештирсеңиз, көрсөңүз, эмне деп айтат элеңиз? Кандай сөз? Көп нерсе болду ал жакта. Көп нерсе болду дегенде, көрүшө албай калдык, тойго келе албай калды. Анан бул жакта сүйлөшүп аттык, өзүбүз балким сыйлай албай калдыкпы, билбейм. Анткени бул айтыштын күйөрманы болчу, айтышты аябай жакшы көрүп, бизде алкарсыңар да силер, алкар экениңерди билбейсиңер деп. Анткени биз үйүнө акыркы бир ай мурун конокко барып кеткенбиз. Үйүнө барып конокко барып, анан аябай шашып кеткенбиз да. Жатып кеткиле. Биз эми акындарды жакшы көргөндөн кийин калып кеткиле, минтели тигинтели десе, биз да көрүп окат да, көрүп окатын кайра бир нерсеге шашып, Бишкекте той бар андай мындай деп тамак ичип антип минтип алып кетип калганбыз. Ошол жактан өкүнөм да, эми калып кетсем эмне болмок деп, бул балким өкүнүч. Эми бир мүмкүнчүлүк болсо ошо бир отурат элем дейм да, правда, сыр чечишип баарын талкуулайм, андай мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирок болсо ошондой кылмакмын, ошол элдер менен сүйлөшүп отурмакмын. Андан улуу инсандар деле бар. Мисалы үчүн Чубак ажы бар, Элмирбек Иманалиев бар, өзүмдүн чоң атам бар, бир туугандарым бар. Бирок ошол эми курдаш көп жүргөндөн кийин ошол жигит менен ошентип отурмакмын деп ойлойм. Сон азыр 25 жаштасыз, 24-25 жаштасыз. 23-төмүн. Эми 22-апрелде 24-кө чыгам. Эми бул жаш, бирок ушул жашка чейин келип, жашоо сизди эмнеге тарбиялап жатат? Жашоодон кандай сабактарды алып жатасыз? Жашоо көп нерсеге тарбиялайт али дагы. Азыр бирок тарбиялган бир нерсени түшүндүм, мен бирөөгө ренжип таарынбаш керек экен. Ой, сен минттиң, анан тиги минтип койду, тиги тигиндей кылып койду деп такыр таарынбаганды үйрөнө баштадым. Барган сайын эң жакшы нерсе ушул бирөөгө таарынбаш керек экен. Бирок буну убагында сен бул минтсе, сен ага таарынба. Таарына бергенден пайда жок деп бирөө айтса, сага ал сиңбейт да. Бул жашоо өзү сиңирип, сиз айткан эмне үйрөттү деп атпайсыз, таарынбашты үйрөттү. Сен өзүңдүн тушооңду өзүң гана кесе турганыңды, өзүң гана көккө жетелей турганды түшүндүрдү. Өтө сонун. Негизи Амандык сурап элдин жалпысынан,
үлгүң алган акынмын барпысынан. Көптөгөн нерселерди түшүндүм го маңдайдагы байкемдин айтуусунан. Акын деген келбетим көрүндү го Нурсултан комуз кылын тартуусунан. Ошко байке кечетен келип алып таам таттым плов менен самсысынан. Элимдин көңүлдөрүн буруп алып короосун шыпырат. Оштун эли короостон эртең эле туруп алып. Суктанып карап турдум ош шаарына, Сулаймандын башына чыгып алып. Ар дайым ош эли деп кайгалайын, эфирде кантип бүгүн сайрабайын. Келтирип ырдап кетсем ош элиме кесек сөздү мен кантип майдалайын. Көркөмдө ырыма кош оюнчу көздөп келген жат эмесмин пайда жайын. Пейили дастаркону төгүлүшкөн ордолу ош элинен айланайын. Жакшылыкка ташталган кадам болсун, ушинтип ырдай турчу заман болсун. Байкелердин эфирине келген кезде менин да сөз сүйлөөгө чамам болсун. Акының деп төрүнө чыгарышкан ардактуу оштун эли аман болсун. Ойбай эле, чоң рахмат сизге. Ушинтип студиябызга убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Буюрса 5 мартка чейин Нурсултан Олдубаев Ош шаарында болот. Ардактуу көрүүчүлөр, Кеп бар подкастынын бүгүнкү чыгарылышында жаш акын Нурсултан Олдубаев болду. Кийинки эфирлерге кимди коноктон күткүңүздөр келет, кимди көргүңүздөр келет, сөздөрдү комментарийге жазыңыздар. Биз сиздер менен коштошобуз.